Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly jamaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Бир кезде жалгыз Алла гана бар эле, башка эч нерсе жок эле. Бир кез келет жалгыз Алла гана калат, калган бардык нерсе жок болот. Ошондон урматтуу тууган, менин бир тууганы эмне үчүн адам баласы ушул нерсени ойлобойт. Ошондон урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күнүбүздө биз ушул дүйнөнүн вактынчалык, дүйнөнүн туруксуз экендиги туурасында сөз кылмакчыбыз. Бул туурасында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтат: "Эй инсандар, силерди динсиз, кафыр, шүгүрчүлүк кылбаган адамдардын мамлекетке мамлекет, шаарма шаар айланып жүрүшү силерди азгырып койбосун. Карасаңыз кошунаңыз бир тууганыңыз, жакыныңыз динсиз адам эле, карасаңыз эле Лондонго кетти, Лондонго кетипти десеңизге Парижге кетти, Парижден келди дегичеңиз эле дагы башка бир өнүккөн мамлекеттерге кетти, ал жактан келди десеңиз өзүңүздүн көлүгү барды, ал жерге барып сыймыктанып жүрөт. Мына ошол нерсе силерди алдап койбосун дейт. Неге? Аллах Таала өзү айтат: "Матаун калил", себеби бул кичине гана пайда, өтө аз пайда. Муну кандай түшүнсөңүз болот турматтууган? Колуңуз кытышты, тырмадыңыз, токтоду. Мына ушунчалык эле пайда деп айтат. Эми колуңуз кытышкан учурда тырмадыңыз, токтоду, ага өчөшүп дагы тырмадыңыз, анда эмнеге кытышат? Тырмай берсеңиз не болот? Кызарат. Дагы тырмасаңыз жара болот. Дагы тырмасаңыз ылжырайт. Дагы тырмасаңыз өзүңүзгө гана кыйын болот турматтуу тууган. Аллах Таала мына ошол нерсени айтмакчы. Мына дүйнө ушунчалык эле төмөн нерсе. Ошондон урматтуу бир туугандарым, Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Сен бул дүйнөдө чоочун адам болгон. Же болбосом көчөдөн өтүп бара жаткан эле адам болгон" дейт. Көчөдөн өтүп бара жаткан эле адам болгон дейт. Бул дүйнөдө. Бул өтүп кеттиң, бул көчөгө кайтып келбейсиң. Чоочунсуң, сен бул жерде местный эмессиң. Демек, ар бирөөбүз урматтууган бул дүйнөгө местный эмеспиз. Эртеби, кечпи сафарыбыз аяктаганда кетебиз урматтуу тууган. Ошондуктан алымдарыбыз айтат, жер бетинде ушул дүйнөнүн вактынчалыгын сезбеген, дүйнөнүн туруксуз экендигин сезбеген, дүйнөнүн эч кандай пайдасы жок экендигин сезбеген, мына ошондуктан дүйнөнү эч кимге бербестен топтогусу келген 3 эле жандык бар дейт. 3 эле жандык. Бирөөсү чычкан, крыса. Бул дүйнөнү топтогон мына ошол да. Салафан, пакет, жүн, пакта, эмне кагаз, эмне будай, эмне көрсө үйгө алып кирип топтоп кое берет. Эмне кылат? Өзү деле билбейт. Чычкан үйгө эле алып келип топтой берет. Экинчиси кумурска. Мээнеткеч деп мактап койсо, бул деле өзүдөн 2 эсе чоңду көтөрүп, ары бери оонап, кыйналып, апарып үйүнө киргизе албай, тыгылып эле кыйнала бере турган бул кумурска. Эгер чын-чыныгы келгенде, кумурска өзүнүн ырыскысын эч кимге бербей жегенде, 1 жылда будайдын 1 эле данын жейт. 6 айда жарымыны, 6 айда жарымын. Бул 1 эле дан 1 жылга жетет кумурскага. Бирок ал буга эмне кылбайт? Канааттанбайт. Ошондон кайра эле үйүнө ташып топтой бере турган кумурска. Эми үчүнчүсү айтпасак деле айдан ачык урматтуу туугандар, баары бир акыйкатты айтышыбыз керек. Үчүнчүсү эле ушул адам баласы да. Ашыкча дөөлөт баш жарбайт деп эле үйүнө топтой берет, ал качан жейт, качан кимге пайда берет, кызыктырбайт. Бекер болсо ломжут деп элечи апарып топтой берет. Жок урматтууган. Эми караң, 3 эле жандык. Кумурска, чычкан, инсан. Эми инсанды кумурска менен чычканга теңегенге болобу? Албетте жок. Анда эмне үчүн топтоп атасыз? Эмне үчүн жоктоп атасыз? Анда эмне үчүн ушул дүйнө үчүн өзүңүздүн өмүрүңүздү арнап атасыз? Дүйнө үчүн инсульт болуп атасыз? Дүйнө үчүн мээңизди чиритип атасыз? Дүйнө үчүн туугандардан ажырап жатасыз, урматтуу тууган. Демек, бул дүйнө Аллах Субхана Таала дүйнөнү жакшы көргөн адамыга дагы бере берет, жаман көргөн адамыга дагы бере берет. Балким кимди көбүрөөк жаман көрсө, ошого дүйнөнү көбүрөөк берет.
Ошонтан Карун бай билебиз, миллиондогон малы болгон, койнун канча саны экенин билген эмес, канча өрөн койлор ошону болгон, саны канча экенин билген эмес, бирок ошол койлорунун бутуна карап туруп, дагы ушунча болсо дейт эле да. Элестетиң, 1 миллион кой болсо, бутуну караганда 4 миллион болуш керек. 4 миллион болгон болсо, бутуну караса 8 миллион болуш керек. 8 миллион болсо, бутуну караса 16 миллион болгон болуш керек. Аллаху акбар. Мына ошол дагы ал адамды бактылуу кыла алган жок. Мына ошону менен дагы ал адам бактылуу боло алган жок, же болбосо жер бетинде жашап калып кете алган жок. Андан кийин Фираун, андан кийин Карун, Дакиянус, кыскасы канчалаган миңдеген дүйнөсүнө чиренген, миңдеген байлар өткөн, бирөөсү дагы бул дүйнөдө түркүк болуп калган жок. Ошондон бул дүйнө вактынчалык. Каалайсызбы, каалабайсызбы, жактырасызбы, жактырбайсызбы, түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү, бул дүйнөгө эч ким түркүк болуп калган эмес, калбайт дагы. Бул дүйнө вактынчалык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: акыр кыяматка жакын Аллах Таала жердин астындагы байлыкты үстүгө чыгарып коет деген. Бүгүн күнү жердин астындагы байлык үстүгө чыккан учуру. Бомбуш дегениңиз менен, ал бомбуш, селсаяк дегениңиз менен, анын көтөргөн телефону сиздин телефонуңуздан кымбат турат. Кымбат турат, урматтуу. Ошондон буга чейин мен айтып келгенмин, дагы айтамын. Аллах Таала дүйнөнү канчалык берди, шүгүрчүлүк кылыңыз. Бүгүн күнү кичине бир эле бөлмөлүү үйүңүз барбы, шүгүрчүлүк кылыңыз. Аллаху акбар. Мага Аллах Таала өзүмө ушундай үй берди деңиз. Үңкүр болсо дагы үйүм жакшы деп атабыз айткан. Үңкүр кичине жердин астыга болсо дагы салат. Өзүңүздүкү, мына ошол нерсе өтө жакшы, шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канчалаган адамдар үйү жок, квартирада жүрөт. Арендага үй сатып алып жүрөт. Макул, шаардасыз, Бишкектесиз, квартирадасыз, жашап атасыз, квартираны төлөп атасыз. Шүгүрчүлүк кылыңыз, көкүрөгүңүздү кагып туруп сыймыктаныңыз, мактаныңыз. Жалпы адамга айтып коюңуз, ушул райондо канча квартира болсо, ошонун баардыгы меники. Оозуңузду толтуруп айта бериңиз. Неге? Барасыз, жакса жашайсыз, жакпаса чыгып кетесиз. Жо, мага 5 хазайын керек. Жо, мага ичиде суусу менен болуш керек. Жо, мага дарбазасы огороду тосулган болуш керек. Жо, мага машина кире турган болуш керек. Тандап жүрүп кимисини кааласаңыз, ошондо жашайсыз. Алла сизге ушунчалык болгонго мүмкүнчүлүк берип атат, урматтуу тууган. Шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канчалаган адамдар бомбуш болуп көчөдө жүрөт. Алар айтат: жер бети менин үйүм дейт. Или бой жерге жатып алып кете берем дейт. Үйгө барып онап барып, эмне кереги бар? Кечкирсе ушул жерде жатам, эртең менен турам, эсен аман кыштан чыгып ала турганбысак, болду, жыргал биздики деп атат, урматтуу тууган. Сиз ошончолук жоксузбу? Демек барсыз. Анда бул дүйнө вактынчалык экен. Аллах Субхана таала бул дүйнөнү кимге кааласа берет, кимге кааласа бербейт, урматтуу тууган. Бул дүйнөдө инсаният мына ушундай вактынчалык болгондуктан бир күн ачка болосуз, бир күн ток болосуз. Бир күн жыргайсыз, күлөсүз, экинчи күнү ыйлайсыз. Бир күн кайгы болот, бир күн жыргал болот. Мына ошондой плюс минус дегенде эле, урматтуу тууган. Кыскасы, дүйнө топтой турган, дүйнө сактай турган, дүйнө мактана турган нерсе эмес. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Дүйнө бул мата". Мата дейт. Кур'анда келгени мата. Мата деген эмне? Урматтуу тууган, араб тилинде, Кур'ан араб тилинен түшкөндөн, тилмеч, арабтын сөзүнү изилдеген тилмеч адамдар ушул арабтар мата деген сөздү каяка колдонот. Ушуну изилдеп сөзмеш тилмеч адам арабтардын арасына кирди. Билиң, таза сүйлөгөн адамдар тоодо жашаган адамдар болот. Мойнубузга алайлы, урматтуу тууган, кыргызча, таза кыргызча сүйлөгөн тоодо жашагандар. Сибиз шаарда орусча болуп кетет, кыргызча болуп кетет, өзбекче болуп кетет, башка аралашып кетет. Таза кыргыз тилин сүйлөгөн булар тоодо жашагандар. Арабтардыкы дагы мына ошондой. Таза арабчаны сүйлөгөн тоодо жашагандар. Мына ошол тилмештин бирөөсү тоого барып арабтар менен жашап жүрөт, арабтардын арасында жүрөт. Не деп мата деп булар эмнени айтат экен деп ошолордун арасында жашап жүрсө, бир күн бир арабтын карыган кемпири кыйкырып калыптыр. Ит матааты көтөрүп кетти депчи. Чуркап эле чыга калса, биздин жанагы казанды кармаган капкара туткучубуз болот го. Тряпка дейсизби, туткуч дейсизби, эмне дейсиз? Капкара кыскасы майланышып, казанды кармаган тряпкабыз болот, атайын жасаган. Мына ошону ит көтөрүп кетиптир. Мата деп мына ошону айтат экен, урматтуу тууган. Аллах Таала бул Кур'анда мына ошо Кур'анда бул дүйнөнү ушундай деген. Мата ошондой капкара бил тряпка да, урматтуу тууган. Мына ошондон бул сыймыктанып, же болбосо топтой турган нерсе эмес.
Ошондон ар бирөөбүз дүйнөнү топтоп, дүйнөнү үйө бербестен, бул дүйнөнүн вактынчалык экендигини билгенден кийин ар бирөөбүз Аллах Таалага кайрылып, бар болсо шүгүрчүлүк кылып, жок болсо сабырдуулук кыла турган болсок, албетте сиз бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы бактылуу болосуз, урматтуу тууган. Сизге бүгүнкү күнү Аллах Субхана канчалык нерсени берди, ошого шүгүрчүлүк кылыңыз. Албетте Аллах Субхана Таала өтө көп байлыкты берген, ар бирөө сыймыктансак болот. Аллах Таала акыйкатты көрсүн деп көз берди. Акыйкатты уксун деп кулак берди. Акыйкатты сүйлөсүн деп тил берди. Акыйкатты алсын деп кол берди. Акыйкатка бассын деп бут берди, урматтуу тууган. Канчалаган көзү жок сокулдар бир эле көрсөм арманым жок эле. Мен дагы балалуу, мен дагы кызды болдум, кыздарым чоңоюп калыптыр. Эл айтып атат, ушул кызымды бир көрүп туруп турмушка узатсам, мен эки дүйнөдө арманым жок эле, мен бактылуумун деп айтып атат, урматтуу тууган. Кызыны бир көрүшлүктө ал бактылуулук деп айтып атат. Сиз көзүңүз менен канча нерселерди көрдүңүз. Жаратылышты тоолоду, түздөрдү, суулады, канча баалуулуктарды көрдүңүз. Бирок сиз эмне үчүн муну бактылуулук деп эсептебейсиз? Канчалаган кулагы укпагандар айтып атат. Мен деген, силер бактылуусуңар, азан угасыңар. Силер бактылуусуңар, Куран угасыңар. Силер бактылуусуңар, баян угасыңар. Силер бактылуусуңар, Аллахтан улуктугун угасыңар. Мен жок дегенде бир жолу Аллахтын сөзүн укканымда, бир жолу азанды укканымда, эки дүйнөдө бактылуу болот элем. Менин эки дүйнөдө арманым жок эле деп айтып атат, урматтуу. Сиз деген ушул кулагы менен Куранды укпастан, ушул кулагыңыз менен азанды укпастан, музыка башкаларды уга турган болсоңуз, ушул Куран менен канча нерселерди уктуңуз, урматтуу, ушуга шүгүрчүлүк кылбай турган болсоңуз, анда эртең күнү абалыбыз кандай болот? Мына ошондой эле, урматтуу, айта берсек, тил берди Аллах Субхана Таала. Я Алла, канчалаган дудук сакоолор жүрөт. Бир сүйлөсөм, арманым жок эле. Бир нерсени манал эмне десе, телефон, бул эмне десе, дуал, бул эмне десе, атын айтып койсом, арманым жок эле дейт, урматтуу тууган. Сиз бул тилдер менен канчалаган нерселерди сүйлөдүк. Ошондон акыйкатты сүйлөгөнгө, ар бирөөбүз колубуз менен акыйкатты алганга, акыйкатка басканга аракет кылайлы. Вактынчалык дүйнөбүздү, вактынчалык вакытыбызды текке кетирбейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү бул дүйнөдө 63 эле жыл жашаган болсо, андан ашуунун эмне кереги бар? Андан ашуунун эмне кереги бар? Макул, керек, мен ибадат кылышым керек, башымды чекеден сеждеден көтөрбөй жатам. Анда өтө жакшы нерсе. Жок, мага дүйнө жетпей жатат. Дагы деле аракет кылып атам. Мен машина минсем, мен үй салсам, мен муну кылсам, муну кылсам. Кылышың деле мүмкүн, урматтуу тууган. Заңгараган үйдү салып алышың мүмкүн. Эл минбеген машинаны минген болушуң мүмкүн. Эл кийбеген кийимди кийген болушуң мүмкүн. Бирок бактылуу болушуң мүмкүн эмес. Ошондон Али разияллаху анху айтат, адам баласы динге келбестен, адам баласы Аллахтын өкүмүн аткарбастан дүйнөнү эле топтой бере турган болсо, ушунчалык кор болот, бирок өзүнүн кор экендигин билбей калат. Ушунчалык кор болот, бирок ошол кордугу менен сыймыктанып калат. Кандайча? Адам баласы дүйнөнүн эле ишини кылып, акча топтолуп көбөйгөндөн кийин эң таза жибек кийимди кийип калат экен да. Шелк, чистый, таза жибек кийимди кийип калат. Жибектин пайда болгон жери каяк? Ал курттун шилекейден пайда болот экен. Пыла курттун шилекейи. Өзүңүздүн балаңыздын оозунан шилекей агыбаса, арчы оозуңду деп бакырасыз, жаман көрөсүз. Ал эми курттун шилекейини кийип алып, теке берилнесиз. Бул өзү кордук экен. Адам баласы ушунчалык эле дүйнөгө эле аракет кылып, иштеп эле акчаны топтой берсе, эмне болуп калат? Таза нерсени жеп калат экен. Эң негизи бал, таза бал, мынакей таза асал депчи. Таза. Анын пайда болгон жери каяк? Ал арынын богу экен да, алчы. Чычып атканды көрсөң, өлүп кетсе жебейт экенсиң да. Бирок ошентип койсо, мына таза бал деп жеп калат экенбиз, урматтуу тууган. Жеткен жери мына ошол дейт. Ошондуктан урматтуу агалар, бир туугандар, мусулман бир туугандарым, вактынчалык дүйнөгө сиз биздер берилбестен, вактынчалык дүйнөгө кайгырып, инсульт болуп өлүп калбастан, ар бирөөбүз Аллага кайрылалы. Алла берди, Аллах Таала алды. Миллионуң жок болуп кетти. Алла берди, кайрадан алды. Миллион келип калды. Алла берди, кайрадан алды. Ал кучактап жатып кала турган, өмүр бою сактап кабырга алып кете турган нерсе эмес. Ошондон ар бирөөбүз ахиретибизге карай менет кылайлы. Ва ахири давана Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi, бүткүл мусулмандарга бул дүйнөнүн вактынчалык экенин түшүндүргүн. Я Аллахым, бүткүл мусулмандарга ушул дүйнөдө бир аз болсо дагы ибадат кылып, чекесин сеждеге коюп, Аллахым мени кечиргин деп тооба кылыштарын насип кылгын. Ya Аллахым, бирахматика, я рахматика.